Саламатсызбы? Региондо Абалким автордук программасы. Кыргызстанды канткенде өнүктүрөбүз деп элдин баары ойлонуп, ар ким ар кандай ойлорду айтып келет. Карап көрсөңүз, кыргыз эли уникалдуу, башкаларга окшобогон көптөгөн жактарыбыз бар. Бир-эки мисалдарды келтирип, ушунун үстүнөн бир ой калчап көрөлү. Мисалы, бизде токен өндүрүү аркылуу өлкөнү бутуна тургузалы десек, Кудайым белек кылып берген бейиштин төрүндөй болгон кооз табиятыбызды талкалагыбыз келбей, дароо нааразы болуп чыгат экенбиз. Каерде алтын казылса жаңжал, каерде көмүр казылса жаңжал. Каерде кандай кен казылса сөзсүз нааразы элдер чыгып, жол тосуп, ызы чуу салган фактылар толтура. Жөнөкөй эл эмес, чоңдор арасында да көзүн кызартып, көмүр кендерди талашып, сугунуп, эч эле тойбой жүргөндөрүн жакшы билебиз. Кен казуу иштерине албетте саясий боек берилип, ким оппозицияда болсо, ошол тигини казууга каршыбыз, муну казууга каршыбыз деп саясий упай топтоого курал катары колдонулуп жүргөнү дагы чындык. Мисалы, Кызыл Омполдогу кенден титаномагнетит кенин казып иштетебиз десе, ал жерде уран бар экен деп канча жылдан бери саясатчылар өзүнүн саясий кызыкчылыгы үчүн ар нерсени сүйлөй берип, элдин баарын коркутуп, үркүтүп, бүгүнкү күнгө чейин эл арасында ал кенди казууга каршы тургандар аз эмес болуп жатат. Кыскасы, кен казуу тармагы дагы Кыргызстанда бейгалба, бейжаңжал иштөөгө болбой турган жол экенин көрүнүп турат. Бирок кен тармагын өнүктүрүүгө мүмкүн болушунча акыркы технологиялардын жардамы менен зыянсыздандыруу чаралары көрүлүп жатканы айтылып келет. Дүйнөдөгү көптөгөн мамлекеттер кен казуу менен бутуна туруп, эбегейсиз чоң пайдаларын көрүп жатат го. Бирок ушул бизге келгенде эле бул дагы саясатташып, талашып, бири-бирибиз менен ызылдашканга эле себеп болуп калып жатканы өкүнүчтүү. Дагы бир чоң багыттардын бири туризм багыты. Бизге кыргыз элине берилген табиятты албетте биринчи кезекте туризм менен пайдаланып, өзүбүз жөн эле багып алсак болот деп баарыбыз эле айтып отурабыз. Бирок иш жүзүнө келгенде көбүнчөсү андай болбой калып жаткандай. Анткени биз чынын айтышыбыз керек, башка өлкөдөн келген конокторду, туристтерди дагы башкалардай болуп тосо албайт окшойбуз. Агып аткан суубузга бети башын жууп койсо, артынан сая түшүп кууп, ызы чуу кылып, кызганып, кызарып, ошол туристти туулганына бушайман жедирип сала турган пейилибиз бар экен. Турист эмес, өзүбүздүн башка облустан же райондон же ал эмес аркы көчөдөн бирөөлөр, айрыкча балдар келип калса, каныбыз кызып, көргүбүз келбей, өзүбүздү кармана албай, муштумубуз кычышып, батырбай, эл оозунда айтылып жүргөндөй, бир сайылып катып алмайынча тынчтанбаган жагыбыз да бар экени чындык. Бирок башка кыйын түшкөндө кыргыздай болуп тез биригип, акырына чейин таштабастан жанын аябай туруп бере алган эл жок экени да анык. Айтайын дегеним, бизде туризмге деле ар бирибиз туура карап, болушунча пайдаланып калганга шыгыбыз азырынча келбейт окшойт. Башкалар сыяктуу колду көкүрөккө алып, эң ширин сөздүн баарын колдонуп, көңүлүн алып, анан чөнтөгүндөгү акчасын алуу деген жагынан аксап жатканыбызды баарыбыз билип турабыз да. Болбосо ушунча жылдан бери туризмди өнүктүрөлү деп какшап эле айтылып келатат. Бирок бул жолду туура түшүнүп, пейилдер өзгөрүп, нарыдан бери алдыга жылып, миллиондогон туристтер тынбай келип, башкалар сыяктуу туризмдин өлкөсү болуп кете албай жатканыбыз дагы албетте жакшы эмес. Ошентип, ар жагынан байкап көрсөңүз, кыргыз элинин пейилине мүнөзүнө көп жагынан туура келген тармактардын бири бул IT тармагы экен дегенге токтолосуз. Маалымат технологиялары тармагынын адистери бүгүнкү күндө дүйнөдө эң керектүү адамдарга айланган. Мисалы, ушул күндөрү Россиянын өзүнө 1 миллиондон ашык айтишниктер үчүн бош орундары бар. Ал эми дүйнө жүзүндө болсо жүздөгөн миллион айтишниктерге жумуш орундары даяр турат. Интернеттен өзүңүз дагы тактап көрсөңүз болот. Мына ушул тармакты кыргызстандыктар массалык түрдө өздөштүрсө туура болчудай. Анткени биринчиден ар бир кыргызстандык өзүнүн үйүндө, үй бүлөсү менен бирге жашап, айлап жылдап Россиялап жүрбөйт эле. Балдарын сагынып, ата-энесин сагынып, бирөөнүн жеринде ар кандай болуп кыйналбайт эле. Үйүндө отуруп эле дүйнөнүн ар кайсы мамлекеттеринде иштей бермек. Ноутбук менен иштеп, жакшы акча тапмак. Билимге, илимге, технологиялардан кабары болгон үчүн интернет доорундагы ар кандай кооптуулуктарга, провокацияларга берилип, жалган жашыктын баарына ишенип, саясатташып, өмүрүн бирөөлөрдү сөз кылуу менен, ушак айын болбогон бир пайдасыз нерселер менен өткөрмөк эмес. Маалыматтарды тактаганды билмек, ден соолукка көңүл бурмак,
ашыкча пайдасыз нерселерге убактысын коротпой калмак. Анткени анын иши көп болуп, тезирээк аны бүтүрүш керек, батыраак муну бүтүрүш керек деп компьютердин алдында көбүрөөк жумуш кылса, көбүрөөк акча табарын түшүнмөк. Колунда жумушу, чөнтөгүндө акчасы, алдында бала чакасы бар адамга саясаттын састык оюндарынын бир кыпынчалык кызыгы болбосо керек. Баары ошол бекерчиликтен, жокчулуктан, анан жалкоолуктан чыгып жатканы чында. Азыр Кыргызстанда жакшы айтишник болуу үчүн толук мүмкүнчүлүк бар. 5-6 жылда бир жерлерде окугандын деле кереги жок. 6-7 айлык курстарга катышып, IT тармагына кирип, ишин баштап, дүйнөнү ар кайсы мамлекеттериндеги компанияларда иштеп, айына $5000 тегерегинде айлык алып отурган жаштарыбыз, ал эмес 50-60 жаштагы ата-апаларыбыз дагы күн сайын көбөйүп жатат. Ошондуктан кыргыз эли өчөрлүгүн, баштаган ишин акырына чыгара алган мүнөзүн ушул IT тармагына колдонуп, турист дагы күтпөй, эч жерди казып отурбай, ар ким менен саясат деп урушуп талашпай эле көңүлдү ушул жака бурсак туура болбойбу? Мисалы, азыр 1,5 миллион кыргызстандыктар мигрант болуп жүрсө, ар жерде кыйналып, кысталып иштеп, жеп ичкенинен, квартирасынан калганын, мисалы айына $300 которсо үйүнө, баары болуп $450 миллион которушат дейли. А эгер IT тармагында адис болуп иштегенде, мисалы 1 миллион эле мекендештерибиз орточо айлыгын $2000 дейли, ошондо жалпы $2 миллиард айына табышмак экен. Бул деген Кыргызстандын экономикасы үчүн, элдин бакубат жашоосу үчүн эң эле чоң каражат болбогондо эмне? Анан жөн эле телефон чукуп, TikTok'та кирип 3 саат отуруп, Facebook'та кирип 10 саат отуруп, YouTube, Instagram'га кирип 5 саат отуруп, кимге пайда? Баары эле айтишник болуп кете албайт да дешиңиз мүмкүн, бирок бул жерде эч кандай кыйынчылык жок. Акча керек болсо, жакшы жумушта иштеймин десе, анда 1 жылга жетпеген аралыкта жумуш кыла ала турган айтишник болууга толук мүмкүн экенин адистер айтып жатат. Ар ким өзгөрүүнү өзүнөн баштабаса, анын жашоосу эч качан өзгөрбөйт эмеспи? Аракет кылып, бүгүндөн баштап изилдеп, сураштырып, тактап аракет кылыңыз. 1 жыл көз ачып жумганча өтүп кетет. Жакшылап өздөштүрүп, үй бүлөңүздү жакшылап багасыз. Мамлекетке чоң пайда келтиресиз. Кыргыз эли тезирээк эле кыргызстандык мигрант деген сөздү эч жерден укпай калсак кана. Саламатта калыңыз.